50 жашты багынткан Абдылда Иманкулов 30 жылдан бери сахнада элине кызмат кылып, талыкпай эмгектенип келет. Кодул кеңсебиздин босогосун бул ирет 30 жыл бою бирге жашап, жашоонун ысык суугун тең бөлүшкөн жубайы менен бирге аттады. Жан шериктер 30 жыл мурункусуна кылчайып, кызыктуу маек куруп беришти. 83-жылы 3 ноябрь күнү үйлөнгөнбүз. Биз анда bir 10 жылдыкта мындай болот, 20 жылдыкта мындай болот, 30 жылдыкта мындай болот деген планыбыз жок эле. Ошондон бери туп-туура быйыл 30 жыл болду жашап атканыбызга. Ал кезде Кодул Токтогул элдик театрында Арыс Султан Мамбетова менен бирге иштеп, жон гана кесиптештерден болгон. Бирок анда театр эки жуптун башын бириктирет деп эч ким деле ойлогон эмес. Кантсе да Абдылда мырзанын мага эле тийип албайсыңбы деген тамаша сөзү бекеринен айтылбаса керек. Ар ким деле алам деп ошол жерде айтып атсаң, тамаша экен деп ойлодум да мен деле. Театрдагыстардын баары мага тийбейсиңби деп жүрсө. Чөпкө барсак, анда балдар көп, кыздар көп дегендей, кечинде оюн болот дегендей барыбыз. Анан тиги бул повар экен. Мен барсам, анан тиги бала деле көйнөгүн берет, урчуп койчу тигине мындай деп. Бул бала деле көйнөгүн берет, тигине минтет. Керек болсо байпактарына чейин жууп берет анан. Кир жууганын көрдүм, анан тамак жасаганын көрдүм, жасаган тамагы ничего нормально экен. Тигилер эле берип атса, алып алсам меникин жөн эле жууйт окшойт деп. Бири-бирибизди сындап жүрө турган убакыт болгон жок да. Мен театрда, мен армиядан келдим, театрга кирди, бул мен кирсем чопканада немеде, китепканада иштеп аткан экен, болду ошо. Азыраак убакыт чөптө болдук. Анан келип эле атам аялал деп урушуп калды. Анан аял ушинтип эле алып барат экен деп алып барды да. Ошентип баш кошуп калдык. Алып баргандан кийин бул калып калды. Мен болсо как раз бир жаңы спектакльдин даярдап атканбыз. 3 күндөн кийин басып бердим. Ошондо бир айдан кийин барып анан алып келдим. Мен эле тең аузунун баары, мен эле тең кайынсиңдин баары, карындаш үчөөбүз тең эле бир үйдө өстүк. Жүрдү. Балдар бар, аралашып эле кетти. 30 жылдын ичинде көп эле нерселер болду. Бирок мен мындай үй маселесинен, курсак маселесинен же башка маселеден кыйналган жокпуз деп айтсам болот. Ортодо жашоо болуп аткандан кийин кичине тигинде мындай боло таптакыр эле хрустальде болуп эле укмуш ынтымактуу жашап атабыз дегенден алыспын. Бирок Кудай буйруса мына 30 жыл жашап атабыз, серьезный уруш болгон жок. Бирибиздин көзүбүздү көп ала кылып жүрмөй, же бул үйдөн чыгып кетип анан 3-4 күн неме 4 күндө жүрүп кайра келип калмай, же тигиндей мындай деген болгон жок. Жолдошунун 2-3 айлап гастролдоп кетип калышына түшүнүү менен караган Ырысайым Абдылда агабыздын көп эле нерсесине чыдап, ушул убакытка чейин баш көтөрбөй жашап келе жатканын айтат. Мен гастролго кеткенде бул немеге кетип калчу? Айылга, жайлоого. Кышында булар көбүнчө репрессияда болчу. Андан кийин союз таркандан кийин балдарым болуп калды. Ошолор менен отуруп эле күтөбүз, күчсүз. Менин эң жаман көргөн сапаттарымдын бири жалкоолук деген Абдылда Иманкулов өмүрүмдө кара жумуш кылып көрбөгөнүн айтып, азыр деле эркекке тийиштүү жумуштун баардыгын жеңиңер ишке ашырып, балдарым жардамдашат деп калды. Ушул убакка чейин мындай кара жумуш кылган жок. Бир классташым айтат, карасаң дейт, менин колумду кармап, 200 граммдан ашып жүк көтөрбөгөн колдо дейт. Анан мен айтып келем, ушул 50 жашка чейин кылган жокмун, эми Кудай мындан нары жагына кылдырбаса экен деп мындай тилейм да. Айылда балдар, туугандардын балдары, кыздары келип жүрөт да. Буга деле нетпейт, анын үстүнө баласы чоңоюп калды. Анда эчкинин жумушун ошолор эле кылат. Бизде өзү 2 кыз, 2 бала. Биринчи кыз, анан эркек балам, анан кызым, анан балам. Улуу кызыбыз 4 кызды болду. Балам 2 балалуу, мына бирөөсү мейде отурат, бирөөсү азыр детсадта. Анан кызым кече 3-ноябрда той болду, турмушка чыкты. Анан балам 6-класста. То есть 5-класста. 5-класс. Быйыл как раз 3-ноябрь күнү экинчи кызыбыз турмушка чыгып той болду. Мен биринчи кызымды берип атканда көп деле немелерди сезбепмин. Мындай узатып келген.
Анан эми кечээ күнү кызым кеткен ыйлады. Үй бүлөдө деле бир бала мындай атага жакыныраак болуп калабы ушундай да. Мисалы үчүн азыркы кызым Ажар мен командировкада жүргөндө, тиякта бияк жүргөндө ошол гана телефон чалат. Апасы чалат, анан ошол чалат. Болду, башкалар чалбайт. Балам чалбайт, мен чалсам эмне болду дейт. Тиги кичүү балам бар, мына неберелерим бар. Булар ден соолук сурабайт. Булар баланы чала кел деп айтат. Тиги кызым ал кичинекейинен эле ушундай. Кичинекейинен эле. О мектепте окугандан эле. Кечинде башым деп жатсаң дагы эртең менен келип сөз сурайт. Жакшыртыңызбы, кечинде эмне болдуңуз? Азыр эмне болуп калдыңыз? Мектептен эле да. Как-то ушундай. Ошого ыйладым ошентип. Кызыбыз жана 5 айында. Бусы 5 айында. 1 жашында эле кайнемдер, кайнтамдар багып алган да. Ушу бул 7 айлык болуп төрөлүп, ушу экөөнү эле бактык окшойт биз. Жубайлар арасында анча-мынча уруш талаш, пикир келишпестиктер да жаралбай койбойт. Мындай учурда жубайыңыздын таарынычын жазуу үчүн кандай аракеттерди көрөсүз деген сурообузга Абдылдага мындайча жооп узатты. Мен атайлап көңүл көтөрүп, мындай сөз эле айтпасам, мындай деп сөз айтып, давай тигин токтот. Анан азыр мындай болду да, тигиндей болду да деген гана сөздөрдү айтпасам, анан тиги муну жаныма отургуза калып, анан магазин аралап, анан башка кылып деген неме жок. Эгерде аял артист менен бир 15 жыл жашаган аялга орден бере берсе боло берет. Себеби ишиң ошондой. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, сен жактырасыңбы, жактырбайсыңбы, поклонниктер болот, айтпайм, алар аялбы, эркекпи, башкабы, алар көчөдө жолугабы, түнү бир жерде жолугабы, башка болобу дегенде. Ошого түз туура түшүнгөн аял болбосо, анда мынча жыл жашабайсың. Сахнада пайдаланганыңды, сахнадагы болуп аткан нерсени үйгө пайдалансаң, ал турмуш болуп калбайбы? Анда таптакыр эле жалжаке болуп калбайсыңбы? Же бир башкача үйдө кадимкидей эле турмуш жаманы, жакшысы, ачуусу, таттуусу дегендей. Жеткени, жетишпегени дегендей. Эң негизгиси мен үй бүлөдө көп эле эркектерди көрүп, көп эле неме болуп жүрөбүз. Мен арак ичип барамбы, соо барамбы айырмасы жок. Жанагындай кээ бир эркектер баягы кызуу барса, неме барса, катын бала чакасы диртилдеп, не кылып, кантип неметерин билбей турган үй бүлө көп. Экинчи, мен аял уруп көрбөгөн эркекмин. Болбосо айтсын. Жакшы сапат деп эсептейм. Үй бүлө кичинекей бир мамлекет, ошол мамлекетти түптөгөн жубайлар бири-бирин туура түшүнүп, колдоп турганда гана үй бүлө бекем болоору анык. 30 жыл деп оңой айтылганы менен Абдылда Имонкулов менен Ырысултан Мамбетовага бул жылдар аралыгында бир топ турмуштун сыноолору туш келсе да, сабырдуулук менен жеңип, үй бүлө деген ыйык статусту өчүрбөй, 4 балага татыктуу тарбия берип, учурда небере жытына тойбой турган чактары. Ак калып акырып